2019 жылдан бери 3 жыл ичинде Примов фонду тарабынан 16 үй колунда жок, моктаждыгы бар, материалдык жактан жарда жашаган, аны менен бирге түрдүү типтеги майыптыгы бар жарандарга үй бүлөлөргө үй салынып пайдаланууга берилди. Мен чындыгын айтып коеюн туугандар сиздерге, ушул турак үйдүн курулуш ичинде ушу чатырын жабууга гана мен Бердыбай Примовичтан суранганмын. Ал келип жеринде көрүп, өзү ушу үй бүлөнүн шартын эске алып, ана Равшан уулум ушу кайрымдуулукту, ушу бир жакшы бир үй бүлөнү ушу Кыргызстаныбызда бир бактылуу кылып коелу деп, ушуну толук эле бүтүрүп ушуну киргизип берейин деп, биздин айыл өкмөтүбүзгө жакшы самалык кылып, нур үстүнө нур кылып, ушундай иштерди ашырып берди. Мен ушу Бердыбай Примовичтин өзүнө, ушу эмгек жамаатына ыраазычылык билдирем. Ачкыч тапшыруу аземи 16 үйдүн ээси Алтын кыз Белековага насип кылды. Ал мындан алдын жолдошу каза болгон соң 15 жыл кайын журтунун үйүндө оокатын кылып, тагдырдын татаал сыноолорун баштан өткөргөн. Бир сом акчага жетпеген да күндөрүм болгон ооба. Кыйынчылыкты аябай өткөрдүм. Азыр канча комната үйлүү болуп отурасыз? Азыр буйруп насип кылса, Кудай кааласа, 3 комната залым бүттү. Жакшы. Кирдиңиз ошо? Ошо үйгө кирдик ооба. Кудайым ушунча күндү насип кылган экен, бүгүн мына кирип отурабыз. 6 баланын энеси, тапканы тамак ашына, балдарынын кийим кечесине, турмушуна жумшалып олтуруп, социалдык жардам Белековалардын үй бүлөсүнүн биринчи муктаждыгы болгон. Андан сырткары туулгандан бери кулагы укпай, баса албай жаткан майыптыгы бар 15 жаштагы кызы да тагдырдын оор сыноосуна кабылган. Аны менен убара тарткан Алтын кыз апанын турак жайды бүтүрүүгө эч чамасы болгон эмес. Ушу айыл өкмөткө рахмат. Ош биримдин чоңдоруна да рахмат, ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Ушу бизди эстеп, ушу акыл-айым эстеп, бизге ушинтип үйлөрүбүздү бүтүрүп, мынтип жаркыратып киргизип атышат. Белековалар алгач үйдүн пайдабалын өздөрү тургузуп, туалына келгенде каражаттын тартыш болгонуна байланыштуу курулушу токтоп калган. Алардын үмүтү бир гана турак үйүн бүтүрүү эле. Демек алардын тилеги ишке ашты. Анткени дал ушундай оор шарттагы үй бүлөлөргө жардам колун сунуп келген Примов фонду Жогорку Кеңештин депутаты Улам Примовдун демилгеси менен каарман Алтын кыздын үмүтүн четке каккан жок. Примов фонд тарабынан атайын ушул бир кайрымдуулук, бир чоң иштерди жасап, соопчулук иштерди жасап, мына жаркыраган заманбап үйдү бизден ошол эжекебизге бүгүн бүтүрүп күлүшүн тапшыра турган болуп атыптыр. Биз аксакалга өзү келбей калыптыр. Жалпы жамаатына, коллективине, райондук мамлекеттик администрациянын атынан, жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдиребиз. Иштеринде ийгилик болсун. Мындан дагы жардамдарды көрсөтүп, элибизге, журтубузга кылган кызматы Алла Тааладан кайтсын. Бирди жардам берген болсо, миңдеген соопчулуктар, миңдеген ырыскы берекелер кайтсын. Айласыз калып жергиликтүү айыл өкмөттүн өкүлдөрү колдоого муктаждыгы бар Белекованын үй бүлөсү тууралуу арызын жазып, Примов фондуна кайрылышкан эле. Алардын кайрылуусу жоопсуз калбай 4 бөлмөлүү турак жай толук бүткөрүлүп, ушул күндөрдө пайдаланууга берилгени баарынын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Эне эч качан баланы таштабайт эне деген. Эненин жүрөгүн мен эч кимге алмаштырбайм. Мисалы үчүн эркек кишилер алмашы мүмкүн, бирок эненин жүрөгү ар бир бала үчүн бирден согуп турат да жүрөк. Bir балаң жакшы болсо, мындайраак согот. Жаман мындай муктаж болгондорго өтө көбүрөөк согуп кетет да, эненин жүрөгү ошондой деп. Буйрулса өзүнүн үйү болуп калды. Мына акыл-ай болуп жашашат эми. 6 баласы менен жашайт да эми. Кыздары чоңоюп калды, балдары чоңоюп калды, үйлөйт. Анан ушу биздин эски тамда жашап жүрсөт дагы эле. Илгери чалым ыраңсок болгон мен аябай таштан дуал салат эле мындай сонун кылып. Ошол үйдө жашап атышса дагы дейин. Эми силерге да рахмат эми. Мына эми үйлүү болуп отурат. Я, үйлүү болуп атат эми. Үйү кирешелүү болсун. Жалаң жакшылык болсун, келин алсын, кыз берсин. Үйдүн ачылыш аземи болуп, лента кыркылып жергиликтүү тургундар жана расмий өкүлдөрдүн катышуусунда үй ээси Алтын кызга турак жайынын ачкычы тапшырылды.
Негизинен Примов кайрымдуулук фонду бейбечаралардын жүрөгүндө жашайт. Кандай кемчилик болбосун ордун түзөп, жарды жакыр жашаган үй бүлөнүн муктаждыгын чечип, аны менен чектелбей билим тармагындагы колго алып, жыл сайын мугалим долбоорунун алкагында мугалимдердин да билимин өркүндөтүп келүүдө. Муктаж жарандарды кышка жакын кара алтын менен камсыздап, социалдык жардамдарды үзбөй жеткирип турат. Анын баары жогорку кеңештин депутаты Улан Примовдун демилгеси менен ишке ашып келүүдө.